Кубанычбек Дүйшеев атындагы номер 14 кесиптик лицейи 1953 жылы түптөлгөн. Ошол жылдардан тарта студенттерге үзгүлтүксүз билим берүү аркылуу 40 миңден ашуун кесипкөй адистерди даярдап чыгарды. Учурда 9 жана 11 класстын базасы менен 500дөй окуучу билим алууда. 70 жыл аралыгында номер 14 кесиптик лицей бир кыйла толуктоолорго жана өзгөрүүлөргө дуушар болду. Ошону менен катар окуу программасы дагы жаңы методология жана заманбап технологиялар менен толукталып келди. Дүйшеев атындагы номер 14 кесиптик лицей тарыхына келип карасак, биздин лицей 1953 жылы негизделген. Ал убакыттан бери биз 40 миңден ашуун кесиптерди чыгардык. Азыркы убакытта болсо бизде 10 кесипте окутабыз. Машина оңдоочу, автослесарь кесиби, столяр, плотник, электрогазосварщик, электрик, ашпозчу, дикмечи адистиктерин окутабыз. Андан сырткары республикада жалгыз эле биздин лицей гидпроводник кесибин окутабыз. Бул биздин лицей окуу бюджеттик түрдө окутабыз. Бекер, то есть окуу бекер болот, жатаканасы бекер, бир маал ысык тамагы бар, жакшы окугандарга стипендия каралган. Балдар үчүн лицейде окууга бүт шарттар түзүлгөн. Окуучуларды ийгиликтүү жана сапаттуу билимге кызыктыруу үчүн теориялык окуу класстары жана инновациялык техникалык борбор ылайыктуу шаймандар менен жабдылып, бардык кесиптердин окуу борборлору заманбап тетиктер менен камсыз кылынган. Ошондой эле мугалимдердин окутуу техникасы, мол тажрыйбасы дагы мыкты көрсөткүч катары бааланат. Валентина Ткаленко да бул кесиптик лицейде жарым кылым эмгектенип, учурда дагы татыктуу билим берүү менен алек. Профессиональному лицею Кыргызстана исполняется 80 лет. Быйыл кесиптик лицейлердин уюшулганына 80 жыл толду. Менин өмүрүм дагы кесиптик лицей тармагы менен тыгыз байланышта өттү. Номер 14 кесиптик окуу жайга 1979 жылы келип, ошол жылдан тарта окуучуларга билим бере баштадым. Бизге ар кандай окуучулар келет. Алардын тилин таап, жетишерлик билим берип, кесипкөй адис катары тарбиялап чыгуу биздин негизги милдет. Номер 14 кесиптик лицейдеги өзгөрүүлөр менин көз алдымда өттү. Жатакана көптөгөн оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Далай реформалар жасалды. Айтор, мен бул лицей менен жана бул жерде иштеген бүтүндөй жаамат менен сыймыктанам. Кесиптик лицейлер өзгөчө суроо талап жогору болгон адистерди кыска мөөнөттүн ичинде даярдап чыгуу менен өзгөчөлөнүп келет. 9 классты бүтүп тапшырган окуучулар 3 жыл, ал эми 11 классты бүтүргөн окуучулар 10 ай билим алуу аркылуу жумуш менен камсыз боло алышат. Замандын талабына ылайык ашпозчу, кондитер болууну каалаган окуучулардын саны арбын. Практикалык сабактар көргөзмө материалдары менен даярдалып, сабак өтүлүүчү ашкана заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Биздин производственный обучениябызда кисель молочный, биз баягы мурункудай эле балдар технологический картабыз бар, билесиңер. Технологический карта менен биякта бизде граммдар бар, бүт жазылуу, кандай эмнеде даярдайбыз. Ошол үчүн азыр биринчиден биз деген крахмалды сууга эзип алабыз, граммдарын тартып алганбыз. Ошол үчүн биякта уже даяр 50 грамм бар. Ошол крахмалды бияка салып туруп, идишке салып алып туруп, биринчи деген эзип алышыбыз керек. Негизи бул жакта иштегениме туура 25 жыл болуп баратат. Отличник образованияман. Анан ошол группада именно 1 жылдыктарда 10 айлык деп айтылат. Повар кондитер деп ошол жыл эмес 2 жыл болуп калды повар кондитер болгонубузга. Негизи бизде повар официант бармен болчу. Анан эми ушул балдар деген 11-ди бүтүп келген балдар, 9-ду бүтүп келгендер да болчу өткөн жылы. Ушул балдарга биз эмнени үйрөтүп атабыз? Жалаң ушул тамак даярдаганда биринчи тамактар, экинчи тамактар, плюс еще азыркы мына 2 жылдын ичинде кондитерский изделияны көрсөтүп атабыз. Кондитерский изделияга эмнелер кирет? Жанагындай пирожный, торттун основасы, кремдер, ар кандай штучный изделиялар да. Андан башка дагы
нандарды көрсөтүп берип атабыз. Лепешка, формовой хлеб бар, пирожки деген бар, булочкалар бар. В основном ушул выпечкалар кетет. Анан эми ушу биздин балдарыбыз ушул жакта теорияны өтүп, плюс еще эмеде расписаниябызда производственное обучение бар. Азыр биз тамак даярдап аткан эме. Ушул производственное обучение бүтөр менен балдарды биз уже үйрөтүп бүткөндөн кийин булар уже практикага кетет. Практикада уже производственный практика деп коет. Ошол жактан дагы дополнительно үйрөнүп, опыт алып, андан кийин келип экзамен беришет. Экзаменин бүткөндө Кудай буйрса диплом алып калып атышат. Лицейде автомобилди оңдоочу устаттарды даярдоо кесиби 2006 жылы ачылган. Кезинде керектелүүчү көрсөтмө куралдарды жана автоунаа тетиктерин мугалимдер өз күчтөрү менен чогултушкан. Өлкөдө автоунаанын саны эселеп көбөйгөндүктөн автоунаа оңдоочу слесарь мезгилдин эң зарыл жана кирешелүү кесибине айланды. Бул кесипти тандаган окуучулардын 50% окуп жатып эле жумуш менен камсыз болушкан. Бул кесип жөнүндө айтсак, автомобилдерди оңдоочу устаттарды бұл 14-ші кесіптік лицейді 2006 жылдан бері баштап ачқанбыз. Ушун негизинде класстын баарын, көрүнүп турган деталь, ушунун баарын өз күчүбүз менен чогулттук. Себеби бул убакыттын талаптары болуп калганына байланыштуу, суранычтардын байланыштуу ушул кесиптин кеңейип ачылды. Негизи 2006 жылдарда bir жылдык билими барлар, аттестаты барларды гана чыгарчыбыз. Кийин сурооталар чоңойгон сайын, суралдар көбөйгөн сайын 3 жылдык курстарды ачууга бизге түрткү болду. Ошондон бери 2010 жылдан бери 3 жылдык курстар дагы ачылган. Арли Мажиюн 42 жылдык өмүрүн, билим тажрыйбасын окуучуларына арнаган. Канада, Астанада тажрыйба алмашуу максатында окуулардан өтүп, улам жаңы метод, техникаларды өздөштүрүү менен окуу методикасын түзүп келет. Электр газ менен ширетүүчү адистигин өздөштүрүү үчүн практикалык сабактар атайын өндүрүштүк устаканаларда жүргүзүлүп келет. Сейчас вот, как вы видите, это второй курс у меня, мои ребята. Мен бул лицейде 1982 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Андан бери 42 жыл өтсө дагы билимимди бекемдеп, тереңдетип, жаңы окуулардан, курстардан өтүп турам. Бул жылдар аралыгында 3 жылдык окуу курстан 13 потокту окутуп бүтүрдүм. Бизге балдар эч нерсени билбей келишип, өз ишинин мыкты мастери болуп чыгышат. Чет элден тажрыйба алмашып, окуу модулдарын заманбап стандартка ылайыктап өзүм түзүп чыгам. Бизде окуу жогорку деңгээлде жүргүзүлөт. Андыктан коркпой эле келип окуй берсеңиздер болот. Лицейде спорт тармагындагы жетишээрлик деңгээлде колго алынган. Бул жылдар аралыгында облустук, республикалык масштабта волейбол командасы жакшы көрсөткүчтөргө жетише алды. Окуучулар өлкөдө өткөрүлүп жаткан ар бир спорттук иш-чарага активдүүлүк менен катышып келишет. Биздин кесиптик лицейде волейбол, футбол, стол тенниси жана шахмат боюнча секциялар бар. Ошол секциялардын негизинде көп жетишкендиктерибиз бар. Футбол боюнча жалпы ушул республикалык спартакиадада да чемпион болгонбуз. Волейбол боюнча 3-чү орунду алганбыз. Азыр болсо областтык чемпионатта лигада кыздарыбыз катышат. Лигада ойнойбуз. Эркек балдарды буюрса жакында кошолдоп атабыз. Азыркы кезде областтык спартакиадага даярданып атабыз. Акыркы жылдары айдоочулук күбөлүк алууну каалаган жарандардын саны күн санап артууда. Номер 14-чү кесиптик лицей дагы Б-С категориясындагы айдоочуларды даярдап чыгарат. Автодром бардык шартка ылайыктуу болуп жасалып, оңдоп түзөөдөн өтүп турат. Учурда автомектептин өздөрүнө тиешелүү 10 автоунаасы бар. Машиналарыбызды жаңыртып атабыз. Автодромду бардык талапка жооп бергендей кылып жасадык. Жана область боюнча биринчи жана экинчи результат берип аткан 2 мугалимди тең биз өзүбүзгө жумушка чакырып, бизде азыр экөө тең өткөн жумадан баштап жаңы иш алып бара башташты чогуу биргеликте. Кудай буйрса, эми ушул биздин кесиптик лицей номер 14 буйрса жакшы деген результаттарга жетебиз деген ой бар.
Окуу программасын ийгиликтүү өздөштүргөн окуучуларга жакшы жана эң жакшы жетишкендиктери үчүн ай сайын 300-500 сом мөлчөмүндө стипендия төлөнөт. Лицейде окуган ар бир тайпанын окуучулары үчүн түштөнүү убагында акысыз ысык тамак берилет. Ашкана 120 кишиге ылайыкталган. Бул лицейди тандагандын себеби анткени деген аябай көптөгөн кесиптердин тандоого варианттары болду мен үчүн. Эң жактырганым деген 9-мектепте класста ойлонгон электроименно монтаж жагына кетейин деп ошондон кийин бул кесипти тандагам. Бул жакка келгенден кийин эң жактырганым себеби мугалимдердин ар бир окуучуга мамилеси жана ушундай эле сиз өзүңүз көрүп тургандай бул жакта деген столовый бар. Бул столовыйда деген 6 күндө тамак жейбиз. 6 күндө ар бир экинчи парадан кийин 11-15-те тамак берилет. Ысык тамагы, чай жана биринчи, экинчи тамак. Номер 14 кесиптик лицейдин дагы бир өзгөчөлүгү жаңы өнүгүп келе жаткан, жумуш орду менен оңой камсыз боло турган бир нече кесиптик окууларды ачкан. Кыргызстан жаратылышы кооз, тоолуу өлкө болгондуктан чет элдик туристтердин кызыгуусун арттырып келет. Акыркы жылдары туризм тармагы өнүгүүгө карай кадам таштагандыктан туристтик тоо каттамдарынын коштоочусу, экскурсовод, котормочу адистигин ачкан. Спорт залыбыз бар, актовый зал бар, 3 компьютерный классыбыз бар, анын баары интернетке кошулган. Андан сырткары азыр былтыртан программист кесибин ачканбыз проект менен, Карпова проекти менен. Ал болсо бизде контракттык негизде окутабыз. Андан сырткары биз көптөгөн чет өлкөлүк проектлер менен иштешебиз. Атап кетсек, АБР проектisi, JZ проектisi германский, ФРН, Фонд развития наук, бул АБРдын да бир тармагы. Жана башкалар, Мексика. Азыр эми баарыбыз билгендей эле строительный бум болуп атпайбы? Бүт жерде стройкалар жүрүп атат. Ошого байланыштуу көбүнчө азыр электрогазосварщикке көп окушат, электрикке келишет, столер плотник, андан сырткары азыр туризм өнүгүп атат, жана гидпроводник кесибине да келишет. Анан популярдуу биздин кесибибиз кыздар портнойго, поварга келишет. Балдар болсо азыр автослесарь, техниканын өнүгүшү болуп, машиналар көп болуп атпайбы? Ошол кесиптерде көп келишет. Лицейде окуган тикмечилер окуу жайга керектүү болгон бардык униформаны өздөрү тигип беришет. Окууну аяктаган соң бычып тигүүнүн бардык техникасын өздөштүрүп чыгышат. Кесип өздөштүрүүдө практикалык сабактар негизги ролду ойногондуктан ар бир кесипке тиешелүү чеберканалары көргөзмө материалдары менен жабдылган. Окуу жайдын азыркы күндөгү инженердик педагогикалык коллективинде 54 кызматкер эмгектенүүдө. Алардын ичинен 24 мугалим жогорку жана атайын орто билимдүү, жогорку категориядагы мугалимдер, 30 өндүрүштүк окутуунун мастери, 16 кызматкер техникалык окутуунун отличниги, 22 кызматкер жогорку квалификациялык категориянын ээси. Бизде деген 70% практика, 30% теорияда. Анан 70% практиканын шаарда ишканаларда өтүшөт балдар. Анан биздин мугалимдер өтө тажрыйбалуу, профтехтин отличниктери бар, образованиянын отличниктери бар, устаканалары бар ар бир кесиптин. Мынан 2017 жылы АБР тарабынан ошол устаканалардын баары капитальный ремонттон өткөрүлүп, анан жаңы оборудование алып келгенде заманбап оборудованиялар. Азыр ошо жаңы немелер менен иштешет балдар. Көп кыйынчылыктарды өткөрүптүр кесиптик лицейлер бүт эле Кыргызстан боюнча. Негизи мына азыр бүгүнкү күндө кесиптик билим берүү системасынын 80 жылдыгын белгилеп атпайбы? Кесиптик лицейлер керек Кыргызстанда.
көп эле өлкөлөрдө мына жаап салышып кайра ача албай болуп атышпайбы? Биздики Кыргызстанда дагы жакшы сакталып калды да бул нерсе. Бул керек. Именно азыркы эмгек рыногундагы эң керектүү кесиптер именно ушу кесиптик лицейлерде окутулат. Жаштардын азыркы жашоого болгон талабы да башкача болуп атпайбы? Мурун университеттерде башка жогорку билимдерди окуп эле жүрө беришчи да азыр уже окуп да иштеп атат да. Бизде мисалы көп окуучулар окуйт, иштейт. Жана автосессияларды көрдүңөр го. Ошол балдардын ошол группада 50% балдар уже иштейт. Алар жашы жеткен, уже иштегенге өнеси бар да. Көп эле жетишкендиктер болуп атат биздин лицейде. Жылда мугалимдерибиз награда алып атат мэрия тарабынан, обл администрация тарабынан, спорт жагынан дагы жакшы жетишкендиктерибиз бар. Мугалимдердин жанагы сабак берүүдөгү жаңы ыкмаларды ойлоп табуусу, интерактивдүү методдорду колдонуусу, профессияларды жаңы программа менен окутуусу баардыгы ишке ашып атат буюрса. Лицейде сырттан келген окуучуларга 200 орундуу жатакана бар. Чет элдик долбоорлордун негизинде оңдоп түзөөдөн өтүп, кышкысын жылуу. Номер 14 кесиптик лицей 1993 жылдан тартып, Ысык-Көл облусундагы эң биринчи лицей наамына ээ болгон. Бүгүнкү күндө лицейде 500 окуучу бюджеттик негизде. 10 айлык курстарда 80 кишиден ашык. Ал эми 50дөн ашыгы Ысык-Көл облусундагы окуучулар калкты иш менен камсыздоо борбору аркылуу билим алып келишет. Быйыл өлкө аймагындагы башталгыч кесиптик билим берүү системасына 80 жыл толду. Кесипкөй мыкты адистерди даярдаган кесиптик билим берүү лицейлерине мамлекет дайым муктаж. Ошол себептүү лицейлердин мындан аркы ишмердүүлүгүнө жана билимине жаштар ынтызар.